Кыргызстандын чечилбей келаткан көйгөйлөрдүн бири чек ара. Мунун айынан Баткен жана Ош облусунун чек ара аймактарындагы тургундары коңшу Тажикстан жана Өзбекстан өлкөлөрүнүн жаштары менен көп жолу чатакташып, атүгүл аягы кан төгүүлөр менен аяктаган учурлар да бар. Бул нерселер аймакта жаалданган кызууканды жаштардын тобун пайда кылат. Достук жана кызматташтык. Дал ушул теманын алдында Ош жана Баткен облусунун мектеп окуучулары 3 күндүк окуудан өтүштү. Алар коңшу өлкөнүн жаштары менен кандай мамиледе болушу керектигин, чыр чатак жаралбаш үчүн достукту кантип чыңдоо керектигин үйрөнүштү. Бу жерде бар жок нерсени үйрөтүп атат да, эмоция, өзү пикирлеш. Ошону. Өзүм жакшы пикирлешти. Адам менен сүйлөшүүнү, мамилени. Нематтан башка дагы бул жерге 80 окуучу келишкен. Алар 9-10-11 класстын окуучулары. Коңшу өлкөлөрдүн өспүрүмдөрүнөн башка жаштар социалдык көйгөйлөрдү, лидер болууну, эл өкүлдөрү менен элдин ортосундагы маселелер боюнча кантип сүйлөшүү керектигин да үйрөнүштү. Лидер эң башкысы ар тараптуу болуш керек экен. Бардык нерсени билип, бардыгы менен мамиле куруп кетүүсү керек экен. Ошону менен толеранттуулук бул жерде биз ар тараптуу жашына, жынысына жана башкаларына эчтекесине карабай мамиле курууну, бирге иштөөнү үйрөндүм. Мен бул жерге келип, толеранттууду, команда менен иштөөдү, дагы эмоцияны башкарууду өргөнтам. Эмоцияны башкарып, жакшы болуп, мектепке барганда ошону көрсөтүп бериш керек экен, эмнени өргөндүм дегенде ошоларды. Уюштуруучулардын айтымында эффективдүү коммуникация, лидердик сапаттарды өнүктүрүү жана жарандык активдүүлүктү жакшыртуу аркылуу жаштарды радикалдуу маанайдан куткарып калса болот. Долбоордо көрсөтүлгөн программага ылайык, алар планга ылайык, алар биринчиден өздөрүнүн лидерлик сапатын өнүктүрүп алышат жана коммуникацияны жакшыртышат. Андан ары алар өз айылына баргандан кийин өздөрү бир мини гранттарды алуу үчүн бир инновациялык чечимдерди камтыган мини долбоорлорду иштеп чыгышат. Мектеп окуучуларына лидердик сапаттарды өнүктүрүү, депутаттар менен кантип коммуникацияда болуу туурасында да сабактар өтүлдү. Ага жогорку кеңештин депутаттары келип, жаштарга жарандык активдүүлүктү жакшыртуу боюнча лекцияларды окуп кетишти. Алдыда чек аралаш аймактарда бул сыяктуу достук иш чаралары улантылат. Арген Нуров, Айкөл Олжобай уулу, ТМЖ жаңылыктары.